Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып түз эфирде мен Альбина Жолоева. ЖККнун туруктуу кеңешинин 22 марттагы жыйыны Кыргызстандын демилгеси менен өтүп, анда кыргыз-өзбек чек арасындагы абал талкууланарын бүгүн Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Москвада ЖККнун катчылыгында өтүүчү жыйында Кыргызстандын өкүлү Аман Мамбетсаитов уюмдун калган мүчөлөрүн кыргыз-өзбек чек арасынын Аксы районундагы бөлүнгөн түзүлгөн кырдаал менен тааныштырмакчы. Чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев 21 мартта түштөн кийин азаттыкка билдиргендей, кырдаал өзгөрүүсүз. Азыр кыргыз-өзбек чегиндеги өткөрмө бекеттеринде баары жабык, бир гана Кызылке өткөрмө жайы иштеп жаткандыгын кошумчалады. Бүгүн түштөн кийин премьер-министр Темир Сариев Жалал-Абад облусунун Аксы жана Ала-Бука райондоруна иш сапары менен барды. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Сариев чек арадагы абал менен жеринен таанышып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрөт. Чек ара кызматынын алынган акыркы кабарга таянсак, азыр аймакта абал туруктуу. Кечээ эки тарап тең аскерлерин азайткан. Учурда 8ден чек арачы жана 2ден бронетехника калганы маалымдалды. Башка жаңылыктардан Жогорку кеңеш онкологиялык жардам жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун 3-чү окууда жактырды. Ага ылайык рак оорусуна чалдыккандарды акысыз дарылоо токтотулат. Буга каражаттын жетишсиздигинен онкологиялык дары-дармектер менен мамлекет толук кандуу камсыздай албай жаткандыгы себеп болууда. Демилгечилер эгер мыйзам долбоор күчүнө кирсе, онкологиялык аппараттардын жетишсиздигинен чыгууга шарт түзүлөт дешүүдө. Теманын уланысы кийинки материалда. 2000 жылы 8 сентябрда кабыл алынган мыйзамда онкологиялык ооруга чалдыккан жарандарга бардык дарылоо мекемелеринде бекер жардам көрсөтүү каралган. Бирок ал мыйзамда гана көрсөтүлүп, иш жүзүндө толугу менен аткарылбай келүүдө. Анткени онкологиялык дарылоо борборлоруна мамлекеттен аз акча каралат. Бул эми биз ушуга чейин деле оорулар бизде ушундай эле дарыланып келген. Бизге мисалы үчүн бир жылдын ичинде мамлекет тарабынан 30 миллион каралган болсо, дарыларга, дары-дармектерге, ошонун 3 миллионун берет. Мындайча айтканда бизде 10%-ин түзөт. Өзүңөр карап көрсөңөр болот, 10% деген бул кандай нерсе? Ооруларга эми калган дары-дармектерди оорулар өздөрү сатып алышат. Дал ушул маселеден улам Жогорку кеңеш онкологиялык жардам жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун 3-чү окууда жактырды. Эгерде бул мыйзам иштеп калса, ооруларга бекер жардам көрсөтүү токтотулат. Демилгечилер бул менен онкологиялык жабдыктардын жетишсиздигинен чыгуу максатын коюшууда. Бейтаптар кош төлөм жүргүзсө, жабдыктарды жаңылоо мүмкүн. А если сооплата болсо, фонд обязательного медицинского страхования болсо, определенный суммалар хотя бы келет да. Мен айта албайм, что 100% көтөрөт, новая технология болуп кетет. Эми биздин мамлекет бай эмес да, анча бажыбыз түшүнүп турабыз. Поэтому хоть определенный какой-то процентты жабат да. Онкологиялык оорулардын дарыларынын баасы бир кыйла кымбат, жана аны табуу да түйшүктүү. Эгер акысыз дарылоо жокко чыгарылса, дартка чалдыккандардын түйшүгү дагы артат. Ошондуктан рак менен ооругандар мурдагы мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршы болушууда. Союз кезинде бар киргенин астанасын аттагандан баштап чыкканга чейин бекер дарыланат болчубуз. Эгер бекер дарыланса, неге болбосун? Биз оорулуулар ошону кааламайлы, анткени кээ бир учурда, кээ бир шарттарда ошол дарыларга кудуретибиз жетпесе, больницада бере албай калса, биздин абалыбыз кандай болот? Ошон үчүн мен ушу бекер дарыласа деген өтө кымбаттуу жактарына жардам берсе деген оюм бар. Улуттук онкологиялык борбордо 7250 киши дарыланат. Бир бейтапка 22 сом 500 сом сарпталат. Республикалык бюджеттен жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан орточо 2475 сом бөлүнөт. Эрмек Муратбекұлы, Азам Бузыриков, ынтымак. Онкологиялык борборлоруна берилген гуманитардык жардам балдардын химия терапиясына жумшалат. Теманы толуктай материал жасаган кабарчыбыз Эрмек Муратбекұлынан кошумча сурайлы. Эрмек, айтсаңыз, өлкөдө мыйзам менен алынган жеңилдиктин баасы канча? Кошумчадагы кандай маалыматтарды айта аласыз? Мыйзамда аныкталган жеңилдиктин баасы 3 миллион 300 миң сом болсо, реалдуу түрдө онкологиялык кызматтарга 440 миллион гана сом бөлүнөт экен. Бул көрсөткүч 13 гана пайыз түзөт экен. Мыйзамдагы өзгөртүүлөр элди социалдык жактан коргоого, көзөмөлсүз акчаны мыйзамдаштырууга жана ошондой эле саламаттыкты сактоодогу коррупцияга менен күрөшүүгө негиз болот деп демилгечилер айтышууда. Альбина, сөз сизде. Рахмат, кесиптеш, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз.
6 миңден ашык жаран Кыргызстанда каттоосу жок жашап жатышат. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматы билдирди. Мамлекеттик кайрылман программасын кабыл алуу боюнча өкмөттүн токтом долбоорун миграция кызматы коомдук талкууга койду. Анда 2017-2022 жылдар аралыгында Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздарга жардам көрсөтүү каралган. Этникалык кыргыздардын өздүгүн тактаган документтери жок. Себеби көчүп келген өлкөлөрдөн алган паспорттарынын мөөнөтүнөн өтүп кеткен. Буга ылайык балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ала албай социалдык кепилдиктерден куру калышкан. Аталган көйгөйлөрдү эске алуу менен кайтып келген кыргызстандыктарга кайрылман статусун берүү каралып жатат. Буга чейин 10 миң кыргыз кайрылман статусуна ээ болушкан. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Казакстанда ыктыярчылардын саны өсүүдө. Жаштар борборлорунун демилгеси менен коомчулукка түрдүү кайрымдуулук иштерин уюштуруу башталды. Алардын бири «Жакшылык жаса» деген аталыштагы кайрымдуулук акциясы. Анда автобус билетине акчасы жетпей калган жүргүнчүлөр үчүн аялдамада атайын билдирүү менен тыйындар коюлган. Ушул сыяктуу видеороликтерди көрүп, өлкөнүн ар тарабынан ыктыярчылардын катарына кошулгусу келген жаштардын саны арбып баратат. Түндүк Казакстандын Петропавловск облусунда жергиликтүү тургундарга жардам берүүчү ыктыярчылар тобу түзүлдү. Алар улгайып калган согуш ардегеринин короосундагы карларды тазалап берүүгө киришишти. Мындай кадамды салтка айландырабыз деген ыктыярчылар жумушун 1 саатта аткарып бүтүштү. Мы тоже решили принять участие в этой акции «Делай добро». Биз жаштар борборундагылар кандай иш-чараларды өткөрүп жатканын интернет аркылуу көрүп турчубуз. Анан алар менен байланышып, биз да ыктыярчылар тобун түзүп, тургундарга жардам берсек деген оюбузду айттык. Биз коомчулукка аз да болсо жакшы нерсе жасасак дедик. Все люди откликнутся на эту акцию, примут участие активно. 85 жаштагы аял жалгыз жашайт. Ал буга чейин ар кимден короосун тазалап берүүнү суранчу. Очень благодарна вам. Мен балдарга рахмат айтамын. Бул бизге окшогон карыяларга чоң жардам. Ушундай жакшылыктарды ар дайым жасап жүрө бергиле демекчимин. Казакстанда дагы бир өзгөчө долбоор. Жакшылык жаса деген аталыштагы акция. Анда аялдамалардан атайын тыйындар жармаштырылган билдирүүнү көрүүгө болот. Муну менен ыктыярчылар жол акы төлөөгө акчасы жетпей жаткан жүргүнчүлөргө жардам бергилери келген. Мнение очень хорошо. Менин оюмча бул сыяктуу жакшы иштерди бат-баттан өткөрүп туруу оң. Айрыкча бизге окшогон студенттер үчүн. Айрым учурларда автобуска билет алууга акча жок болуп калат. Мне нравится такая акция. Жакшылык жаса акциясы бүтүн Казакстан боюнча жүрүп жатат. Демилгени жаш ыктыярчылар өздөрү көтөрүп чыгышкан. Они крайне удивлены. Уюштуруп жаткан иш-чараларыбызга айрымдары таң калышат, кээ бирлери кубануу менен колдошот. Мындай акциялар буга чейин өткөрүлгөн эмес болчу. Эми мындан арда коомчулукка жакшы нерселер жасай беребиз деп ишендире аламын. Акциянын алкагында жаралган видеороликтер бардык социалдык тармактарга жайылып, ыктыярчылардын саны күн санап өсүүдө. Алар алдыда дагы көптөгөн жакшы иш-чараларды уюштурабыз деп убадалашып жатат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.